Израиль, Америка жана Иран согушу уланууда токтой элек, бир ай болоюн деп калды. Бирок кимиси жеңип атат десек, эми негизи алдыңкыда деле айтканбыз. Ирандын азыркы жообу кандай болот, Иран кандай каршылык көрсөтө алат деген маанилүү нерсе суроо турат да. Анткени Америка менен ошол Израилдин экөөнүн күчү, экономикалык күчү болсун же техникалык, аскердик күчтөрү алдыда экендиги белгилүү. Бирок Ирандын эң негизгиси ошол бизге кызык болгон нерсе, Иран кандай аракет, кандай жооп бере алат деп. Бирок жакшы, Иран жооп берип атат, жакшы. Азыр эми бир аз басаңдап калды деп атышат маалыматтарга караганда. Анткени Ирандын деле ошол негизги базаларын алар Израиль менен Америка негизги точкаларды алар маанилүү деп эсептеген. Ошондой баягы курал жарак чыгаруучу жана башка ошол маанилүү объектилерди алар сокку уруп бүтүштү. Эми азыр ошол калып кеткен, ошол көрбөй калган ошондой маанилүү объектилерди болсун же болбосо ошол жана дрон чыгаруучу туннелдер болсун, ошондой нерселерди издеп азыр чыгарып атышат. Эми атака кылып атышат да. Бирок Иран дагы жооп берип атат. Алар айтып атышат, эми алар баягы маалыматтар боюнча Ирандын эч кандай бир аскердик жанагындай баллистикалык ракеталары калбады, эми көпчүлүгү калбады, аз эле калды, уже түгөнүп атат деп атат. Бирок белгисиз, алар деле точно билбейт канчалык күчү бар экенин дагы, канчалык ракетасы, канча дрону бар экендигин билишпейт. Анткени Иран ошол сөздөргө жооп катары өзүнүн башка ошол туннелдерин эмне кылды, көргөздү. Эми өздөрүнүн каналдары аркылуу ошол туннелдери дагы деле бар экендигин көргөзүп атат да. Ошол эми бизге кызык болуп атат, ошол кызык нерселерди, уккан маалыматтарды ушул бөлүшүү кызык болуп атат. Балким ушул угуучу, көрүүчүлөргө деле, ушул мени көрүп аткандарга деле кызык болушу мүмкүн. Негизи ошол жакын ортодо эң негизгилерден Иран ошол Израилге атака коюп атат, атака кылып атат. Бирок мурдакыдай көп сандагы 200-350 ракета атпай, азыр азыраак ракета атып атат. Эми 10го жетпеген ушундай ракеталарды атып атат. Бирок эмне кылып атат алар? Бирок мурункудай баягындай чаржайыт атпай, ар кандай талааларга атпай, азыр жанагындай өздөрүнүн маанилүү деген эсептеген Ирандын ошол Израиль үчүн маанилүү болгон объектилерине точно сокку урганга аракет кылып атат. Жанагындай чаржайыт, атака кылбай, ошол ракеталар өздөрүнүн ошол максатына жетип атат десек болот да акыркы. Бирок ончалык көп эмес, аз санда. Ошон үчүн Америка менен Израиль эмне деп атат? Алардын уже ракеталары калбады, түгөнүп баратат. Эми айла жоктон ошол багынат дегендей кылып атат да. Бирок Иран ага каршы ошол өздөрүнүн туннелдерин көргөздү. Бирок азырынча эч ким билбейт алардын канчалык күчү бар экенин дагы. Согуш ошол токтой элек. Анан дагы ошол Ирандын абасына кирген эмнелерди, ошол F-35 деген америкалык маанилүү учакты дагы ошо ургандыгы айтылып атат. Ошону уруп түшүргөндүгү. Бирок кандай бир система, алардын кандай бир абадан коргонуу күчү же дрону эмне экендиги белгисиз. Кайсыр эми кээ бирки булактарда ошол Кытайдын ошондой коргонуу системасы менен атып түшүрүштү деп айтып атышат. Бирок белгисиз. Азырынча ошол согуш токтой элек кызуу жүрүп атат.